Ноокатта сел 5 адамдын өмүрүн алды. Алдын ала маалыматтар боюнча алардын бири жашы 7 элек бала. Маалыматты өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун башчысынын орун басары тастыктады. Байзак Отурбековдун айтымында жергиликтүү тургундар суу жээгиндеги тапчанда адамдар эс алып отурушканын билдиришкен. Сел катуу келген учурда анда 6 адам болгон. Азыркы убакта алардын 5өөнүн сөөгү табылып, аты жөнү такталууда. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга каттала кетиңиз, анткени бул сиздин каналыңыз. Туугандар, мына машина мына ортодо калып кетти, мына селде. Мына. Адамдар жардам кылып келди. Тегеле тез-тез. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Жолго чыкпай туруңуздар. Баткен өкүлчүлүгү тургундарга кайрылды. Ноокатта катуу жаандан пайда болгон сел Ош-Баткен облусунун байланыштырган Көкжар айыл аймагынын Апшырсай бөлүмүнүн Найман жаңы көпүрөсүн алып кетти. Мындан улам жол каттамы убактылуу үзгүлтүккө учурады. Бул тууралуу 28-июнда президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү кабарлады. Өтө зарыл болгон учурда жеңил унаалар убактылуу эски көпүрөдөн бирден жүргүнчүсүз өткөрүлүүдө. Жүк ташуучу унааларга сай тараптан жол салуу иштерине техника тартылууда. Зарыл болбосо коопсуздук үчүн жолго чыкпай туруңуздарды өтүнөбүз деп билдиришти өкүлчүлүктөн. Казакстанда алдамчылык жасоого шектелип издөөдө жүргөн адам Кыргызстандан кармалды. 14-июнда Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Казакстандын 1989-жылы туулган тургуну аныкталып кармалган. Ал алдамчылыкка шектелип, мамлекеттер аралык издөөдө болгон. Алынган маалыматтарга ылайык, аталган жаран Алматы шаарынын аймагында жер тилкелери менен алдамчылык жасап, мамлекетке 18,5 миллион теңге зыян келтирүүгө шектелүүдө. Ал Бишкектеги түнкү клубтардын биринен кармалган. Анын айтымында болжол менен 2023 жылдын жай айларынан бери Кыргызстандын аймагында жашырынып жүргөн.